WhatsApp мессенджерде азыр барыңар билесиңер, WhatsApp'ты колдонуп жүрүп атасыңар. Бир нерсени эле WhatsApp веб дегенде эле түшүндүрө кетейин мен. Мисалы өзүңөрдүн WhatsApp'ыңарда жана телефонду ачканда мындай болгон, WhatsApp'ты ачып туруп 3 чекит турган жерди басасыздар дагы. Ошол жерде WhatsApp веб деген чыгат. Анан WhatsApp вебти басып туруп, анан плюсту басып коесуздар дагы. Ошондо анан компьютериңерден, мындай болуп мен көргөзүп коеюн. Компьютериңерден web whatsapp check.com дегенге киресиңер. Ошондо жана QR код деп коет. Меники азыр автоматтык түрдө кирип кетет болуш керек. Анда мен бул жаңы Edge'тен ачып көрөйүн. Web check whatsapp check.com дегенди басып көрөйүн. Мына өзүңөр көргөндөй, биякта жана QR кодуңарды басышыңар керек дейт да. QR кодду баскандан кийин мына өзүңөрдүн ошо WhatsApp'ыңарга кирип кетесиңер. Демек, бул жерде WhatsApp'ты колдоно бересиңер. Эң жакшы жери баягы тез мен компьютер, телефонго караганда мен компьютерден тез терем. Ошондуктан андан ыңгайлуу да, жумушта дагы иштеп атканда ошо тез жазып турганга болот экен да. Ушул нерсени айта кетейин деп аткам. WhatsApp'ты колдонсо болот деп. LinkedIn бул эмне деген тармак? LinkedIn check.com деп кирет. Бул дүйнө жүзүндөгү эң чоң жана профессионалдардын присоединиться деп. Бул дүйнө жүзүндөгү эң чоң ошол профессионалдардын социалдык тармагы да. Демек бул профессионалдардын тармагына кирсеңиздер абдан жакшы экен да. Мисалы мен ошо өзүмдүн профилиме кирейин дагы. Бул жерде байкап көрсөңөр мындай болуп атат да. Сиздер эч качан өзүңөрдүн резюмеңерди компьютерге эле сактап коюп эле ошойдон карабай койбош керек. Ал сиздин резюмеңер ар дайым иштеп туруш керек. Анан бир жака бир конференцияга барып келгенде эмне болору менен ошондо ушул жака кошуп турушуңар керек. Анан эң эле жакшы жери бул мисалы мына азыр view профиль деп турбайбы? Бул профилге киргенден кийин бул жерде 3 чекит бар. Save to PDF деген бар да. Сиздин мына азыр карап көрөлүчү PDF кандай болуп чыкты. Мына сиз эмнени толтурсаңар, бул болсо PDF кылып чыгарып берет да, сиздин резюмеңер даяр болуп калат да. Резюмеңер даяр болуп калат. Ошондуктан бул абдан керектүү нерсе. Анан бул жөн эле резюме эмес, бул жерде деген көп адамдар жана headhunter'лер деп коет, чет өлкөдөн дагы. Негизи англис тилинде биринчи негизи англис тилге көңүл буруп, ошол жүктөп коюшуңар керек да. Анан headhunter'лер сизди таап, жумуш сунуштап калышы мүмкүн да. Мен ошентип бир 2-3 долбоордун үстүндө иштегем, ушул LinkedIn аркылуу. Демек бул абдан керек социалдык тармактардын бири экен. Бул жерде жана досторуңуздар менен контактка чыгып, контактка чыксаңар болот дагы. Анан алардан рекомендация алып турсаңар болот да. Ошо анан ал рекомендацияңарды баардыгы көрө алат да. Демек, бул LinkedIn экен. LinkedIndен өзүңөрдүн профилиңерди түзүп, ошо иштесеңер болот. Twitter.com деген негизи мен булда жаңылыктарды алып турганга ошо катталып койгом. Жана өзүңөр дагы жазып ийген бул микроблогинг деп коет. 140 символдун ичинде өзүңөрдүн оюңарды билдирип, тез жазып турсаңыздар болот. Өзүңөрдүн тематика, балким ошол эле билим берүү болобу же туризм болобу, эмне тармакта болсоңор ошол жакка да жазып турсаңыздар болот. Пикирлештер табылат ошол жакта. Жакшынакай ошол фонд Соростука дагы кетип атат, Спутник дейт. Бул жерден жаңылыктарды да окуп турса болот. Жана мен айткандай ошо жакшынакай окуу боюнча же керектүү, пайдалуу нерселерди жазган
адамдар болот же болбосо ошол англис тилди үйрөнүү үчүн англисчедагы жаңылыктарга платформаларга жазылып койсоңуздар болот да. Бул Twitter абдан ошол жагынан ыңгайлуу деп айтсам болот. Ошо Twitter'дики twitter.com менен регистрация катталып ошо колдонсоңуздар болот. Социалдык тармактар тууралуу кыскача айтканым ушул. Андан дагы суроолор болсо сурооңуздарды берсеңиздер болот.